Салам достор, MVC каналына жазылып жаткандыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Бүгүн болсо сиздер менен үй шартында корейский маска жасайбыз. Эскерте кетүүчү жагдай, мен сөзсүз түрдө сиздерге сунуштап жаткан маскаларды өзүм үй шартында өзүм биринчи жасап көрөм. Эгерде мага жакшы жардам берген болсо, анда сиздерге сунуштаймын. Ошондуктан мен сунуштаган маскаларды коркпостон колдонуп көрсөңүздөр болот. Баарыбызга эле кызык болсо керек. Корей кыздарынын беттери аябай аппакай, жылмакай, анан тунук болот. Сиз дагы мен сыяктуу корейский косметикага кызыгып көрдүңүзбү? Ошону мен канча колдонуп көрдүм, канча кымбат алып колдонуп көрдүм, бирок билбейм, жасалмасына туш келемби же болбосо баягындай аябай прям мындай суктана турган результат болгон эмес да. Бул масканы мен өзүм үй шартында жасап көрдүм. Аябай жакшы жардам берди. Чындыгында өзүм дагы аябай таң калдым. 20 мүнөттүн ичинде бетимди аябай аппакай кылып койду. Бул мактангандык эмес, чындыгында. Эгерде сиз ишенбей жаткан болсоңуз, анда жасап көрүңүз. Сиздин да бетиңизди аппакай кылып коет. Эгерде сизге ушул маска жардам берген болсо, анда комментарийге калтырып коюңуз. Сизден башкаларга дагы ишениши үчүн, жардам бериши үчүн алар дагы колдонуп көрүшсүн. Бул маскага негизи эле банан, күрүчтүн уну жана сметана керек болот. Сметана болсо, бетиңиз кургак болсо 20%, эгерде майлуу болсо 10-15%тен колдонсоңуз болот. Менин бетим аябай майлуу болгондуктан мен ар дайым 15% сметанадан кошом. Бизге банандын 1/4 бөлүгү керек болот. Аны майдалап алабыз. Эзип алгандан кийин 1 аш кашык сметана кошобуз. Андан кийин күрүчтүн унунан 2 чай кашык күрүчтүн унун кошобуз. Аны аралаштырганда жыты дагы аябай сонун, приятный болот да, сүйкөгөндөчү. Бетиңизге сүйкөп, сүйлөбөй, күлбөй 20 мүнөт жатасыз. 20 мүнөттөн кийин бетиңизди жууганыңызда өзүңүзгө сразу байкалат бетиңиздин агарып калганы. Эгерде сиздин бетиңиз ар дайым ушундай аппакай болуп жүрүүсүн кааласаңыз, анда бул масканы жумасына 2 жолу колдонуп турсаңыз болот. Көздүн айланасына да сүйкөгөнгө болот, анткени бул маска көздүн айланасындагы брыштарга дагы аябай жакшы жардам берет. Эгерде сиздин бетиңизде тактар болгон болсо, бул маска тактарды да кетиргенге аябай жакшы жардам берет. Ошондуктан коркпостон колдонуп көрсөңүздөр болот. Эгерде сиз дагы ушул масканы колдонуп көргөн болсоңуз, анда комментарийге жазып коюңуз. Сизден аябай суранып өтөм. Андан сырткары каналга жазылууну унутпаңыздар. Мен видеолорумду биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыздар, анда подписациянын жанындагы коңгуроочону дагы басып коюңуздар.